Жанагы өлтүрүңдү гана көрөң, кара такыя жок. Мен байкап эле жүргөм. Шойкун бузула баштаган. Мен барам, деди эшим. Таап кел. А ниети бузулуп качкан болсо, жеткен жеринде башын кесип ташта. Эшим шарт менди да дүбүрөтө чапкан бойдон Кызылжар жолуна чыкты. Онда бир гана түйүнчө бар айса да, көкөзөн боюнан учуп чыкты. Жылаңайла. Мал мончуктогон жашын ачып, демгип тынбай жүгүрүп келатты. Өздү өзү коркутат. Ал ансайын дикиндеп жүгүрөт. Кут алайынан, көккөйнөктү алайынан жымырканып качып баратты. Так болду. Жүрө кол жүйүтүштү. Эки тизеси уюп, көз шалбарга түшүп, аптыгып токтой калды. Адамдын үнү сыяктуу. Ал өзүнүн жүрөгү түк туйлагандан башка эчтеме уга алган жок. Ал алдыга аркадан басты. Ошол учурда так үстүнөн пыр деп балдырап байыл учуп өттү. Эки тизеси уюп отура калды. Эмне кыларын билбей солуктап ыйлап жиберди. Бир убакта шүртү болду. Жүрөгү кол жүйүтүштү. Айзада! Айзада кара бүркөнүн арасында отура калды. Эч куткарбаган, эч арылбаган суу этегине илишип, дагы калбай, дагы кууп келе жаткандай, башын катарга, жашынарга жер таппай, ал үчүн алам ага кандай тар болуп, жер оттоктоп, жүрөгү топ-кол жүйүтүштү. Жакындап келе жатты. Кимдин үнү ажыратышка чамасы келген жок. Айзада! Деп кыйкырган жакын болду. Айзада тиртетип ордунан тура калды. Эшим! Айзада! Айзада андан ары эч токтомой жүгүрүп жөнөдү. Эшим! Айзада! Айзада эч токтоно албай жүгүрүп барып эшимдин кучагына коюлду. Эч сөз айта албай солуктап ыйлап жиберди. Алар кол кармашып, биринин деми бирине эш болуп, өздөрүнүн эртеңки бакыт күнүнө карай демирип кетип баратышты. Bir kaptalına kulak düştü. Oşanda çinip жүрбөйм mü? Adam çok жерге алып кетти. Жалгызсырап кала эле. Кетип баратышты. Ошентип кемпир денесин бошотту.